Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге болгон окуянын негизинде тартылган тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Россия жергесинде иштеңиз. Тасма 1900-жылдардын башында Шотландия аралдарынын биринде маякты күзөтүп иштеген 3 кароолчу адам жөнүндө болот. Жергиликтүү порттордун биринде Томас өзүнүн 2 жардамчысы менен бирге жүктөрдү жүктөп жатат. Томас бул жумушта иштеп жатканда дээрлик 25 жылдын жүзү болуп калды. Ал эми экинчиси Джеймс деген адам, анын бул жерде иштегенине 1 жыл болуп, үчүнчү Дональд деген адам ишке киргенине бир аз гана убакыт болду. Күзөтчүлөр маал менен алмашып, ошол кичинекей аралдагы маякты кайтарышып, кароолчулар аралга жөнөшкөндө 2-3 жума бою кайтарышчу. Ошентип алар жолго чыгышып, аралга жөнөшүп, Дональд кемеде жүрөгү айланып эле куса баштайт. Көп өтпөй алар аралга да жетип келишип, буга чейин 3 жума бою кайтарган кароолчулар аларды чыдамсыздык менен күтүп калышыптыр. Үчөө кемеден түшүп, жүктөрүн азык-түлүктөрүн дагы ала түшүшүп, кетип бара жаткан кароолчулардан рациянын да бузулуп калганын билишет. Келген кеме бир заматта келген жагына кайтып кетип, ал эми үчөө көнүп калган иштерин кезек-кезеги менен кыла башташты. Дайыма бул аралда жашаган алардын ити да бар эле. Ошентип кичинекей аралда мемиреген тынчтык өкүм сүрө баштады. Томас менен Джеймс көп деле сүйлөбөгөн адамдар болуп, ал эми жаңы келген Дональд болсо булугуп жатты байтор. Бир аз көбүрөөк сүйлөп, анан да Джеймске тийишип ойноп жатты. Өтө эле кызыксыз болуп кетпесин деп деңиз жээгине барып краптарды кармашып, андан тамак жасап жеп жаткандарын да көрөбүз. Дональд краптын катуу кабыгын кантип сындырып жеш керек экенин билбей жатса, Томас ага жип менен ороп кысып жатып сындырып алуу ыкмасын үйрөтөт. Кечки тамактан кийин Томас скрипкасын алып чыгып, бир аз көңүл ачып ырдап отурушат. Андан соң Томас үйдөн бир канча кадам алыстыкта жайгашкан бөлмөгө келип, ал жердеги шамдарды жагып, аялын жана өлүп калган балдарын эстеп отурат. Ошол түнү катуу шамал, бороон чапкын болуп, чоң толкундар жээкке келип урнуп жатты. Жарык дагы улам өчүп, туруксуз болуп жаткандыктан 3 кароолчу жогоруга чыгып барып, аппараттан агып калган сымапты чогултушат. Андан соң баардыгын жайгарып, жарыкты күйгүзүшүп, Джеймс Дональдты көзүн алдырып жибербесин деп аны жарыктан коргоп калды. Эртеси түндөгү бороон чапкындан улам канаттуулар өлүп калганын көрүшүп, тазалоо иштерин башташат. Алардын ити төмөн жакты карап эле үрүп жаткандыктан Дональд дагы ал жерге барып карап көрүп, бир нерсени көрүп калды байтор дароо эле башкаларга кыйкырып чакырат. Томас жана Джеймс дагы ал жерге жетип келишип, төмөн жактагы талкаланган кайыкты, анын жанында бир адамдын жатканын жана да сандыктын бар экенин көрүшөт. Томас дароо эле Дональд жеңил болгондуктан аркан менен аны түшүрмөкчү болушуп, Дональд дароо эле төмөн жакка түшүп барат да жанагы адамды текшерип көрүп, өлүп калган окшойт деп коет. Анда Томастын айтымы боюнча Дональд сандыкты байлап берип, экөө сандыкты жогору көздөй тартып жатса эле, жанагы адам кайдан жайдан эсин жыят да, ордунан тура калып Дональдка кол салып чапкылай баштайт. Сандыкты жогору чыгарышкан Томас менен Джеймс эми Дональдка жардам берүү үчүн бирөөсү аркан менен түшкөнү жатса, жанагы белгисиз адам Дональдты сууга алып барып эле чөктүрүп, думуктуруп өлтүрмөкчү болуп калат. Дональд болсо суудан чыкканга аракет кылып жатып, бир кезде колуна таш илинип кетет да, ал адамды таш менен чаап жиберип, өлтүрүп салды окшойт. Үйгө кайтып келгенде Томас коркуп калган Дональдты тынчтандырып, сен бул нерсени атайлап кылган жоксуң, сен болгону өзүңдү коргодуң деп айтып жатса, Джеймс аспаптарын даярдап эле жанагы сандыкты ачмакчы болуп калат. Бирок чечимди бул жерде Томас кабылдагандыктан, биз бул сандыкты ачпай эле коелу, рацияны оңдогондо байланышып, бул сандыкты салып жиберебиз деп болбой коет. Ошентип түн да кирип, эч кимиси уктай албай эле кыжаалат болуп жатышты окшойт. Түндө Дональд менен Томас чай ичип, бири-бирине армандарын айтышып, аларга Джеймс дагы келип кошулуп, кайрадан эле уктайлы деп тарап кетишет. Бирок Томас өзү ойлоно берип, такыр эле уктай албай, акыры жанагы сандыкка барат да аны ачып алат. Көрсө ар кандай аспаптардын алдында жашырылган алтындар бар экен. Алтындын куймаларын көргөн Томас дароо эле артка салып, сандыкты бекитип, мунун арты жакшы нерсе менен бүтпөй калышы мүмкүн деп ойлонуп, эрте менен дароо эле рацияны оңдогонго аракет кыла баштайт. Эгер рация иштеп кетсе эле, аларды чакырышып, табылган нерселерди аларга өткөрүп беришмек. Джеймс болсо тамакты жасап, алар тамактанууга отурган кезде Дональд менен Джеймс Томаска, биз сандыкты ачып, ал жакта эмне бар экенин билишибиз керек. Жанагы белгисиз адам бизди өлтүргөнгө аракет кылганына караганда, сандыктын ичинде өтө маанилүү бир нерсе болсо керек деп сүйлөшүп башташса, Томас аларга силер сандыкта эмне бар экенин билген күндө деле жүрөгүңөр жай албайт деп болбой койду. Көп өтпөй эле Томас дүрбү салып, Джеймс менен Дональд бири-бири менен бир нерселерди сүйлөшүп жатканын көрүп, аларга жетип барса эле алар сандыкты ачып алган болот. Алар сүйүнүчтөрү койнуна батпай эле, эми биз бай болобуз деп жатышса, Томас аларга макул биз бай болуп кеттик дейли. Бирок биз кантип байып кеткендигибизди айлана тегерегибиздеги адамдарга кантип түшүндүрүп беребиз? Эгер биз кымындай эле шек алырсак, бизди асып салышат. Ошол жагын ойлонгон жоксуңарбы деп айтып эле сыртка чыгып кетип калды. Бир топ убакыттан кийин Томас аларга келип, макул биз алтынды өзүбүзгө
калтыралы. Бирок силер бардыгын мен айткандай кыласыңар. Биз а дегенде жанагы өлүк денени жок кылышыбыз керек. Андан соң кароолчулук мөөнөтүбүз бүткөндө алтынды башка жака алып барып жашырабыз. Бирок биз эч кимге сыр алдырбаш үчүн дагы да бул жерге келип иштөөндү уланта беребиз. Качан гана ишенимдүү адамдарды таап алтынды сатып жибергенден соң андан аркысында кылдаттык менен иш жүргүзөбүз деп түшүндүрүп берет. Ошентип алар жанагы өлүк денени жок кылып келели деп кетип бара жатышса эле аралды көздөй келе жаткан бир кемени көрүп калышат да. Томас ошол жерде калып, Дональд менен Джеймс болсо өлүк денени жана сандыкты катууга жөнөп кетишет. Жеке келген кемеден эки адам түшүп келет да. Томас алар менен саламдашкан соң алар Томастан биз кайык менен кеткен досубузду издеп жүрөбүз. Ал бул жака келген жокпу деп сурап башташып, Томас болсо бардыгын ачык айтып, биз досуңардын кайыгы талкаланып өзү жээкте өлүп калган жеринен таптык. Адамдарымды түшүртүп төмөн жактан өлүк денени чыгарганбыз деп айтса, ал адамдар Томастан ал жерде андан башка дагы бир нерсе бар бекен деп сурап башташат. Томас сандык бар экендигин дагы ачык айтып, бирок бизге чоочун нерселерге кийлигишкенге болбойт. Биз дароо эле порттогуларга байланышып, алар сандыкты 3 саат мурун алып кетишти деп айтат. Анда бейтааныш адамдар бул аралда канча кароолчу бар экенин такташып, калган 2 кароолчу менен да сүйлөшсөк болобу деп башташат. Анда Томас ал кароолчулар иштеп жатат, бош эмес деп жатса, Дональд Томаска ишенбей, балким Томас бардыгын айтып берип салбасын деп ал жерге чуркап келе калат. Анын артынан Джеймс дагы келип, эми бейтааныш адамдар аларга суроо сала башташса, Томас Дональд менен Джеймстин сөздөрү башка болуп чыгып калбасын деп алардан биринчи жооп берип эле алардын сөзүн оңоп кетип жатты. Аягында бейтааныш адамдар аларга ишендиби, ишенген жокпу белгисиз өз кемелерине түшүп келген жактарына жөнөп кете башташты. Томастын жүрөгү дагы бир жаман нерсени сезгендей, Дональдка тигилердин кемесин көзүңдү албай карап тур деп тапшырат да. Джеймс экөө барып рацияны оңдогонго аракет кыла башташат. Бирок алардын ишинен жыйынтык чыкпай, бир аздан соң ал жерге Дональд жетип келет да жанагы кеме кайра эле кайтып келе жаткандыгын айтат. 3 кароолчу дароо эле колдоруна аспаптарды алып, аралды теңиренип жаткан кемеден көздөрүн албай, эгер алар аралга түшүп келишсе, алар менен кармашууга да дайын болуп турушту. Караңгы кирген кезде бейтааныш адамдар алардын көздөрүн жазгырып кетишип, иттин каңшылаган үнүн укканда эле алардын бири үйгө жетип барганын түшүнүшүп, Джеймс кемени карап турмакчы болуп, Томас менен Дональд болсо үйдү көздөй жөнөшөт. Алар үйгө кирген кезде белгисиз адам Дональдты дароо эле уктата чабып, Томасты дагы оңой эле жеңип алды. Ал эми жээкте турган Джеймске экинчи адам билинбей жетип келип, аны дагы эсин оодарып, ылдыйыштан сууну көздөй эле аны тоголотуп жиберет. Кийинки көрүнүштө ошол белгисиз эки адам Томасты кыйноого алып жатканын көрөбүз. Алар Томастын бутуна бычак менен да сайышып, сандыктын кайда экенин сурашып, бирок Томас азырынча эч нерсени сүйлөй элек болчу. Бактыга жараша Джеймс эсин жейип келип калат да экинчи адам менен кармаша баштап, бир кезде аны муунта баштаганын көрөбүз. Томас дагы бейтааныш адамга каршылык көргөзгөнгө аракет кылып, бул кезде ойгонуп калган Дональд дагы Томаска келип жардам бере баштады. Ошентип алар экөөнү тең өлтүрүп салышып, эми кандай кылаарын сүйлөшүп отурушкан кезде Дональд аларды терезеден кимдир бирөө аңдып жатканын байкап калат. Алар дароо эле бейтааныш адамдардан дагы бирөө бар экенин билип, караңгылыкта качып бараткан кара көлөкөнү эле кууп жөнөштү. Акыры Джеймс ага жетип барат да краптарды кармаган найзасы менен чаап өлтүрүп салды. Качан ал адамдын бетине жарык берип карашканда, көрсө ал кичинекей эле бала болуп чыгып, аны көргөн Джеймс дароо эле өз баласын эстеп кетет да көзүнө жаш келе баштайт. Эртең менен Джеймс тамагын даярдап жатат. Бардыгынын тең кебетелери башкача. Акыркы күндөр алар үчүн өтө эле оор болду окшойт. Көп өтпөй алар өлүктөрдү кемеге жүктөшүп, деңиздин ортосуна алып барып ыргытып келишет. Кайтып келгенден кийин Джеймс акылынан айныган адамдай болуп, түшүнүксүз эле бир нерселерди кылып, анан да түшүнүксүз нерселерди сүйлөй берди. Дональд Томаска Джеймстин бир айласын таппасак биз алтындан айрылып калабыз го десе, Томас ага эч кимге эч нерсе кылбайбыз деп айтат. Ал Джеймске келип сүйлөшкөн кезде, Джеймс ага мен өз үй бүлөмдү, баламды, аялымды элестете албай деле калдым деп коет. Томас болсо аны болушунча сооротуп, бардыгы өтүп кетет деп тынчтандырат. Бирок Джеймс күн өткөн сайын өзү менен өзү сүйлөшүп, кызыктай нерселерин кылууну уланта берет. Бир күнү Дональд Джеймс менен сүйлөшкөнгө аракет кылып көрөт да, бирок экөө бат эле урушуп кетишкенде, Дональд Джеймске сенин балаң акыры сенин адам өлтүргөнүңдү баары бир билет деп катуу айтып салат. Джеймс ачууланып Дональдты кубалап, бирок аларды Томас токтотуп калат. Томас Дональдты жаман сөздөрдү сүйлөгөндүгү үчүн бетке чаап, баягы өзүнчө бөлмөгө кирип бейкинип алган Джеймске келип аны соорото баштайт. Бирок Джеймс Дональдты жаман көрүп, бардыгына аны күнөөлөй берет. Дональд болсо Томаска Джеймс такыр эле акылынан айнып кала электе, биз алтындарды алып качып кетели деп көндүргөнгө аракет кылып, бирок Томас такыр эле көнбөй жатты. Бир кезде Джеймс дайыноту менен жок болуп кетип, Дональд менен Томас аны издеп таппай коюшат да. Кечинде эмне кылаарын билбей отурушса, Джеймс бөлмөгө өзү кирип келет. Ал экөөнү эми мен оңолдум, эми мен өзүмө келдим деп тынчтандырып,
Томас ичимдиктерди алып чыгуу үчүн башка бөлмөгө кирип кеткенде анын эшигин бекитип салат да коркуп калган Дональдты көздөй басып жөнөйт. Качан Томас эшикти талкалап чыккан кезде Джеймс Дональдты муунтуп жатып аркы дүйнөгө узатып койгон болот. Томас дароо эле өзүн жаман сезип суу иче баштап, анын жанына келген Джеймсти темир идиш менен бир чаап эле уктатып салды. Андан соң сыртка чыгып баягы бөлмөсүнө келип, өтүп кеткен аялын жана балдарын эстеп таңды атырат. Эртең менен ал Джеймске келет да Дональдты жана сандыкты алып бул жактан кетели деп айтат. Деңизге чыгып кетип бара жатышканда Томас Дональдты сүйрөп келип, анын башынан өбүп кечирим сурайт да сууга түшүрүп жиберет. Андан соң Джеймс дагы Томастан акыркы жолу жардамын берип коюуну суранып, Томас болсо анын эмнени каалап жатканын түшүнөт да баш тартат. Ал Джеймске өз үй бүлөңдү ойлочу деп көндүргөнгө аракет кылып, бирок Джеймс такыр эле болбой коюп, сууга секирип түшөт да менин балдарымды адам өлтүргүч тарбиялабаш керек деп айтып, Томастан кайра жардам сурап туруп алат. Акыры Томас Джеймстин айтканын кылып, анын башынан кармап, суудан чыгарбай эле думуктуруп өлтүрүп салды. Ушундай көрүнүштөн кийин Томас же үй бүлөсү жок, же достору жок, эч кимиси жок, жапжалгыз эле калды окшойт. Аралдагы 3 кароолчу дайынсыз жоголуп кеткендиги бардыгы элдери үчүн абдан таң калыштуу болсо керек. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.